Көп иштейсиң, убактың аз, бирок мага бүгүн убактың бөлүп атканыңа чоң рахмат. Мен Дубайга келатканда бир YouTube'дан издедим да видеолордучу. Может, бирөө айтып берет деген сыяктуучу. Кантип келди, кандай документ керек, Дубайда жашоо жөнүндө таанышайын десем, бир да видео жок экен. Анан ошондо эле уже ойлонгом да, мен жакшы көрөм го негизи видео, ушундай сүрөттөр жасаганычы. Вот. Анан менин намерением, может, экөөбүз бир 2-3 кызга жардам беребиз. Кандайдыр бир өзүнүн жолун издеп жүргөн. Ошол. Анан өзүң жөнүндө тааныштырып берсең, кичинекей кезиңде кайсыл жерде төрөлдүң эле, анан кандай өттү балалыгың? Мен Аксыда төрөлгөм. Аксыда төрөлүп, 2 жашыбызда биз Бишкекке көчүп келгенбиз ата-энем менен. Бишкекте чоңоюп, Бишкекте окуп, бул жака Дубайга 22-жылы келгенбиз. Сен айткандай эле мен дагы шарик заказ берейин деп, билбейм. Кимден заказ берем? Английскийим жакшы эмес. Русскоговорящийлерден заказ кылгым келет. Бирок таппайм. Видео тапкан жоксуң сен дагы? Видео эмес, может кандайдыр бир баракча, ким сатат, русскоговорящийлерден эч ким жок болчу. И заказ бердим, бирок башка англоговорящийлерден, анан ошентип ушуга келген. Менче азыр эмеден баштагым келип атат да, биринчи экөөсүн иштеп атканыбызга, салондо иштеп атканыбызга чогуу 2 жыл болуп калды. Сен ошо 2 жылдан бери эч кандай мындай минус жериңди көргөн жокмун да. Всегда өзүңө тыккан, таза, анан кийин жаман сөздөрүңдү, сүйлөгөн сөздөрүңдү көрбөйм. Ар дайым кирпик жасайсың салондон, андан кийин Инстаграмдан көрөм, постоянно сонун шариктерди бир компанияларга алып барып коесуң. Анан менин оюмча, мисалы, успешные люди тоже карап ойлойсуң го, бул карачы ушунун жашоосу сонун депчи, Инстаграмда сонун жашоо болот, бирок ар бир адамдын артында бир кандайдыр опыт бар да. Бүгүн ошол опытыңды дагы айтып бер. Салондогу жөндө кантип келдиң Дубайга? 22-жылы Инстаграмдан жөн эле отурам. Инстаграмдан мага объявление чыгат. Бишкектен. Жан эле окуп бүткөм. Инстаграмда бир убакта отурсам, мага реклама чыгат. Абу-Дабиге керек кирпик жасаган. Бирок сен оюңда жок болчу. Оюңда вообще Дубай дегенде, Дубай жөнүндө даже ойлонгон эмесмин. Ошентип чыкты мага, жазам. Силер точно силер жазып атканыңарды видео кылып жибергиле. Биз көрүшүбүз керек. Сүрөт керинкилер сүрөт жиберет, бирок сүрөттөгү менен кылганы окшош болбой калат. Бул жакка келип алып, ошентип жазагыла деди. Ошентип бир жумадан кийин адам табып, кабинет табып, ошентип видео тартып жибергичекти. Алар уже башка бирөөнү алып алган экен. Макул дейм. Анан кийин дагы бир айдан кийин дагы ошондой эле реклама чыгып калат мага. Башка салон сразу жиберем, менин работаларым мындай деп. Аналар макул дейт. Келем Абу-Дабиде 10 айда иштедим. Жаңы опытың жок болгондо кыйын болгон жокпу? Же ал жакта көбүнчө арабтарга жазадың да? Арабтарга жазадык, алардын кирпиктери коюу, жазганга оңой. Ошон үчүн кыйналган жоксуң ошон үчүн. Андан ошо 10 айдан кийин анан Дубайга келдиң, биздин салонго. Ссылка жазып, 2 жолу собеседованияга барып, анан азыр жама биздин салондо топ-мастер уже аябай сонун жасайт, кирпик, кашты прям идеально. Жама биз азыр продукт алдык, ошолорду дагы алып чыгып, пока даярдагы чакты мындай чогуу кесебиз. Мен шорпа жасайын анда. Жама шорпа жасайм дейт. Мынакей биз кайсыл жакта жүрсөк дагы кыргызча тамактарды жейбиз. Мектепте жүргөндө ким болом деп эметчиң, кыялданчыгың? Мектепте кичинекей кезимде ырчы болом деп бардык эле айтышат го, ырчы же доктор деп или президент деп айтчу го. Ошондой эле мен деле ырчы болгум келет дечү элем. Адан кийин уже чоңоюп осознанный болуп калгандан кийин мектепте окуп жүргөндө благотворительный мемелерге катышчумун, ар кандай адамдарды мынтип
адамдар мынтип сүйүнөт го бир нерсе кылсаң, ошондойдон сен мем аласың го өзүң, ошондойдон адам сага ыраазы болсо сен ошодон ичиң жылуу болуп ушинтип классно, сен ошону школдо ошондой эле хотела ошондой сыяктуу болчу, чтобы я дарила людям счастье, радость, знаешь. Но мен анда шариктер менен деп ойлогон эмесмин. Азыр ойлонуп көрсөм, шарик бирөөлөргө жасасам, бактылуу болушат, жылмаюу пайда болот. Ошол кичинекей кезиндеги жардам берүү кыялы азыркы шарик жазып атканда дагы сезилет, сен мындай бактын. Если ошентип ойлосоң, ошондой болот да. Можно и с другой стороны тоже рассуждать, но да. Бирок Дубайга жаңы келгенде сен кирпик жасаганы келдиң. Ошондо оюңда бар беле шарик жасоо же кийинчерээк келди да? Жок, 1 жыл мурун келди. Дубайга жаңы келгенде кандай кыйынчылыктар болду? Биринчиси тил. Анткени бирок Абу-Дабиге караганда бул жак жеңилирээк, анткени көп орусча сүйлөгөндөр бар. Шарикке кантип келдиң? Бул идея каяктан келди сага? 1 жыл мурун декабрда жигитимдин туулган күнү болчу. Ага шарик заказ берейин деп интернеттен шарики Дубай десем чыкпайт. Инстаграмдан. Англисче жазыш керек болду. Англисче жазсам чыкты. Бул жакта жумушта биздин клиенттерибиз бардыгы эле русскоговорящийлер. Анан англисче анча опыт жок. Базовый нерселерди билсем деле, бирок русскоговорящийлерден эмнегедир биздин мээбизде бар качественныйраак болот, биз каалагандай кылып жасап берет деп. Сен ошо өзүң издегенде орусча тапкан жоксуң, анан кийин англисче болгондуктан ошондо сразу идея келди сага. Ушугу ниша свободный экен деп, бош экен деп. Анан февральда, как раз 14 февраль бардык адамдар даярданышат. Биздин салонго, эң биринчи биздин салонго предлагать эттим. Өзүң барып предлагать эттиң, Анна типа по себестоимости өзүң басында биз реклама кылып бериңиз. Биз видео тартабыз 2 салонго. Ал эң биринчи заказың беле? Эң биринчи заказым. Бирок эчтеке все по себестоимости было. Hair Silk Маринада 200 шарик жазадык. Видеосун потом фото поставишь. Экинчиси Альвасылга 150 шарик. Ошондо 350 шарик. Биздин эң биринчи заказыбыз. Бирок бардыгы биз ойлогондой эмес. Биз ойлогонбуз 1 саатта жасап бүтөбүз. 1 шарикти 1 мүнөттө кылабыз, ушундай 1,5 саат, 2 саатта бүтөбүз деп жок. Биз ойлогондой болгон жок. Канча саат кылдыңар? В общем, ошондо 350 шарик болот да, ошондо 2 салонго. Где-то 6 саатта жасадык, анткени биринчи опыт, биринчи кылган декорациябыз. Классно. Ошентип опыт алып. Ошондо билем да, аябай укмуш болгон шариктериңер киргенде, прям киргенде эле бир ушундай эффект болгон да, вау эффектчи. Анан ар бир клиент сурашканда, бул каяктан заказ бердиңер депчи. Андан кийинки күтүлбөгөн заказ кандай болду? Биз бардыгына ресторандарга, салондорго жаздык. Бардыгы вот биз кимге кылдык? 14 февралга карата кимге предлагать эткендердин бирөөсү дагы бизге отказ кылган жок. Анткени Дубайда ар бир салон, ар бир ресторан көп, аябай сен билесиң, көп, конкуренция көп. И ар бир салон хочет отличаться. И ошентип, бирок биз өмүрүбүздө жасап көргөн эмеспиз шарик, декорация, кандай клеймен клейленет, эмне алыш керек, кандай газ баллон, кандай шарик, кайсыл жерде алыш керек, ошону эч билген эмеспиз. Убагында эле ошо жазып атканда эле идеялар келип, кайсыл жерден алыш керек билбейм.
же Кудай жардам берди, мынтип направлять этип, бул жерден алсак бул киши бизге тигини советовать этип, муну алсам болот деп. Ошентип, бирок ага делечи смелость керек да. Мисалы жөн эле адам антип жаза албайт. Мисалы сен айтсаң, элестетип атам да менчи. Уже сен ошончо 350 сразу эле шарик жазап өзүң предлагать этип, бул аябай жакшы смелость го. Классно. Hookah Place деген кальянный бар. 4 бранчы бар. Дубайда 3. Дубайга ар бир бранчка 100 шарик. Абу-Дабиге кылыш керек. 14 февралга биз 11 баштаганбыз. Ошол жака 400 шарик. African Queen деген жер бар. J1 деген мындай популярдуу жер. Ошол жерге 300 шарик кылышыбыз керек. Бир күндүн ичинде ошонун баары. 14 февралга. Hookah Place'ке 13 февраль. 14 февральда дагы бир заказыбыз бар. Сахалин деген ресторан бар, популярный Дубайда. Жетишибиз керек. Еще Абу-Дабиде бир заказыбыз бар. Кантип кыларыбызды билбей, Абу-Дабиден табабыз шарик жазган адамдарды, англоговорящий. Ошолор жазап берет. Биз аларга немножко переплачиваем, но все равно заказыбызды кылышыбыз керек. Жетишпегендиктен ошону сурандыңар, жаза. Ошо биринчи айтып атпайсыңбы, өзүбүз баарыбыз предлагать экенбиз деп, силер биринчи предлагать еттиңер, андан кийин ушунча заказ келди сразу эле. Эч ким отказ кылган жок. Ошо шариктериңер баары даяр беле? Ошончо жок, даяр эмес, анткени даяр эмес. Мемеге барып, биздин поставщиктерибизден аябай суранганбыз. Бизге алып койгула деп, же доставка кылып жибергиле деп. Жакшы то, что это было в наличии. 700 шарик заказ берди, ошончо адамчы, ошону кантип жетиштиңер? Сен ушу салондо да иштечисиң да. Түнү менен уктабай, түндө уктабай жазап, эртең менен саат 8-дерге жеткизип берелик, же кечинде саат 12-лерден кийин жеткизип берелик деп сүйлөшүп, анткени мен жумушта иштечүмүн. 14 февралга карата кыздар дагы жумушта дагы жумуш көп, анткени бардыгы 14 февралга карата даярданышып сулуу болгузу келишет. Аябай кыйналганбыз. Бул жакта 300 шарикти же 400 шарикти жеткизиш үчүн грузовик керек, чоң машина керек. Янга деген. Аны дагы ошол күнү издедиңер да, заранее даярдаган эмес болчу да. Ооба да, кантип. Же грузовик келбейт убактысында, кечигебиз. Жакшы погода, салкын, ушундай азыркыдай, где-то 25 градус. Жарылган жок, жакшы бардыгы. Бирок аябай кыйын күндөр болгон. Ошондой көп заказдардын арасында кыйынчылыктар болобу? Жарылып кеткен же, мисалы, мага деген 40 шарик же 100 шарик керек десе, ошонун бири 10 жарылып кетсе, эмне кылыш керек ошол? Мен кошумча кылып 5 шарик же 10 шариктей кошумча ашча жазап коем. Ашып кетсе, бардыгы жакшы болсо, клиентке жагат, приятно. Арасында эме кыйын клиенттер да болду беле? Кыйын клиенттер, мен айтып кеткендей эле, биз жазаганды кантип билбесек дагы кылабыз деп ушундай айтчук. Бир заказ келет, стойка. Сүрөтүн потом можешь прикрепить. Алар клиенттер биринчи сага сүрөт жиберет, мага ушундай өңүн баардыгын. Эс мисалы мага кызыл мондай керек десе, сенде ал шарик жок болуп калса, сен эмне кыласың? Мен ооба кылып берем деп айтам. Все равно ооба деп айтасың. Ооба, эч качан жок деп айтпайм. Бирде клиентке жок деп айткан эмеспиз. Жазайбыз деп, окшоштуруп жазайбыз. Бизде реальность ожидания болот. Бирок 50% скидка кылып. Ошо алып барганда жакпай калды, клиентке ошол жерден аны 50% скидка кыласыңар, Классно. Бизге главное заказды кылып, опыт алдык. Бирок мындай нерсе бизден кайталанбайт. Жама мен Инстаграмдан да бөлүшкөм да, кандай близкие друзья да кандай да суроо берсе болот депчи. Ошондо айтып атышат да, сен если ушул шарик бизнесиң, сен үчүн кино болсо, бул драма болмокпу же комедия болмокпу? Азыркы учурдагы сен состоянияңда.
Ситуацияга карата акыркы ситуациям мага клиент 1,5 айдан бери төлөгүсү келген жок. Сен алып барып бердиң, бирок 1,5 айдан бери төлөгөн жокпу? Ресторан, чоң ресторан төлөгөн жок. Төлөдү, азыр төлөдү, бирок ошол убакыт мага андай драма сыяктуу болду. Көп акча беле, көп шарик жасалды беле ал жакта? 8.000 дирхам, почти 7.750. Мен ал жака өзүмдүн энергиямды кетирдим, убакытымды кетирдим, материалымды кетирдим. Ошону драма десек болот, ушул акыркы заказымда. Ага чейинки заказдарым. Шариктер жазоосун айтып атпайсыңбы, уктабай, бир сутка жазадык, андан кийин салонго барып иштедим депчи. Анан кийин выгорание болгон жоксуңбу, азыркы сөз менен айтканда? Выгорание болдук, акыркы анткени уктабай, 2 саат, 3 саат уктап, кыйын болгон. Акыркы 14-февраль прям вздохнули. Бирок ошо шарик жасаган жаккан үчүн сен өзүңдүн ишиң болгон үчүн сенден башка буга эч ким ответственный эмес. Ошон үчүн 100% жакшы жасаганга аракет кылып, ошого клиенттер кайра сенден заказ бергенге аракет кылып, анткени 14-февралга карата жасаган жерлер бардыгы Дубайдан мындай популярный, бардыгы билген жакшы мындай жакшы ресторандар болчу. Азыр ошо жасай турганга бардык материалдарың жетиштүүбү? Ал материалдарды каяктан аласың? Жетиштүү. Менде поставщик бар. Ошодон алам. Болбосо Кытайдагы поставщиктер дагы бар. Интернет аркылуу заказ бересиң бардыгын, Ошо баштаганга канча акча кетти? Көп акча кеттиби материал алганга? Башында где-то 3.000 дирхамдай кетти, бардыгын алып. Андан кийин кайсылардан заказ алып, прибыль келгенде кайра эле жумушка киргизип аттык, чтобы в наличии было. Пока что башында иши кылып тапкан акчаңарды эле кайра ошого салып аттыңар. Биздин тамактарды көп жасайсыңбы? Плов жасайм, самсы жасайм. 5 бармакчы? Эт жок. Мен сагач Кыргызстанды сагындыңбы жана? Сагынам. Мен сага мындай Кыргызстандын атайын эме ала келдим, холодильникке чаптап, ар дайым эстеп. Чоң рахмат. Мындай. Фруктуларды даярдап атабыз азыр. Кайсы фруктун жакшы көрөсүң жама? Драгон фрутту жакшы көрөм. Дамы жок болсо дагы жөн эле жагат. Йогурт кошуп жасаган сон ушул фрукт. Азыр Дубайда абал өзгөрүп жатат. Бул сенин жумушуңа кандай таасир берип атат ушул ситуациялар? Мени Инстаграмдан туристтер тапчу көбүнчө. Көбүнчө туристтер заказ берет. Анткени туристтер Инстаграмга жазат Шарики Дубай деп. Анан ошондо менин аккаунтум чыгат. Көбүнчөсүндө туристтер азыр жок болгондуктан азыр аз. Бирок мен башка цветочныйлар менен сотрудничаю. Ошолордон заказ келет. Бирок көп эмес, мурункудай эмес, бирок азыраак, бирок бар. Жана мисалы туулган күн, кичинекей баланын туулган күнү болсо ошондой кичинекей заказдарды деле. Бирок мен азыр таң калып атам да, биринчи жаңы баштаганда эле силерде аябай көп заказ болуптур, башындачы 700 шарик элестетсең, 700 шарик. Мисалы биз өткөндө салондо 150 шарик турдубу? Ошол эле канча почти бүт салонду болгондо шарикчи көп болуп, аябай кооз болуп, 700 шарикти жасаш. Ошон даже үйүңө батпайт да, ал сен жазап эле жиберип атырсыңар да. Ошол азыр жумушуңа кадимкидей таасирин тийгизип атат азыркы ситуациялары. Ушул жөнүндө кандай оюң сенин бул ситуация боюнча? Жакшы болот деп ойлойм, анткени Дубай мен оюмча күчтүү өлкөлөрдүн бири. Бардык кризистен чыгып жакшы чыгышат экен. Өздөрүнүн жителдерин ойлойт. Бардыгы жакшы болот деп ойлойм. И биздин клиенттер деле сен билесиң, Дубайдан башка эч жерде жашай албайм деп айтышат. Бардыгы Дубайга көнүп калышты. Дубайдын сервисине, тазалыгына. Көбүнчө Россиянын
клиенттер болгон үчүн алар баардык жерде эле ушундай ситуация деп айтышат. Бирок Дубайда мисалы новостьлерде көп нерселер болот го, аны көп баардыгы чын эмес да на самом делечи. Анчалык деле укмуш ситуация болгон жок. Тынч эле бизди коргоп аткан билинип турат э. Ушул ситуациялар болуп атканда сен кеткиң келдиби же болбой эле ушул жерде калып? Биринчи күн кетким келди. Анткени биринчи жолу ушундай нерселер, үндөрдү уктум, биринчи жолу жашоомдо өзүмдүн реакциямды билген жокмун. Эмоцияга алдырып, биз башка эмиратка кетип калдык. Азыр ойлонсом, Дубай безопасныйраак болчу экен. Башка жактан караганда. Клиенттер менен иштейбиз, анан алар менен көп сүйлөшөбүз. Мен ар дайым көрөм, сен клиенттер менен жакшы отношения бардыгы менен сүйлөшүп, алардын көңүлүн алып, жакшы отношения кыласың аларга. Анан мен ойлойм да, ошол общениядан деле адам выгорание болот го. Сен ошол маалда кантип чыгасың ошондо? Өзүңдүн бир любимый занятияң барбы же ошол мындай кантип чыгасың ошондой ситуациялардан? Мен клиенттерге иштегим келбей калганда, мен клиенттердин баардыгын өзүм жакшы көрөм. Анткени билбейм, биздин окшош увлеченияларыбыз бар, хоббилерибиз окшош. Өзүмдүн клиенттер менен эч качан тажабайм. Жашоодо болуш керек, жумуш эмес. Хобби болуш керек. Кайсы сенин хоббиң кандай? Падл хоббим. Кайтбичти билесиң, эртең базан уже на целый день у тебя настроение. Ошо сен спорт менен машыгасың, билбейм иши болуп сенде көп да, спорт менен машыгасың, кирпик жасайсың, андан кийин шариктерди жасайсың, дагы бир жерлерди кыдырып жүргөн жерлериң болот. Аябай бир кандайдыр место барбы өзүң барып эс ала турган же ошо спорт падлдар эле? Падлга барып, жумуштан чарчап, эме болуп, денем ооруп, кечкирден отуруп калганда, падлга барганда эс алып, ичиндеги бугум кетип, же кайтбичке барып, базып, суунун жээгинде же права алдым бул жактан. Ипотекамды. Сен праваны окуп алдың, бул жактан? Кыргызстан праваң жок болчу. Ипотека алдым, первоначальный взнос кылып, ипотекам 27-жылы декабрда бүтөт. Ой, ушул жылы декабрда бүтөт. Бишкек шаарында. Бишкектен. Машина алдым, кредитке. Рост за короткое время хороший. Кыргызстанга караганда, Абу-Дабиге караганда. Негизичи бул жака келердин алдында мен 2-3 комментарий уктум да элдерденчи, мындай Дубайда кымбат, ал жака барбай эле коюш керек, элдин баары алдайт деп элечи. Анан адамдын, конечно, адамдын өзүнө жараша болот да. Мисалы ошо башында айткандай эле, сен өзүң тың мындай жүргөнүң дагы, жасагандарың да баардыгы тыккан болгон үчүн ушунун баарын жазып атасың болуш керек деп ойлойм да. Азыр может быть бирөө көрсө ойлойт да, 4 жылдын ичинде кантип ушулардын баары болду депчи. Ошол суроого кандай жооп берет элең? Кантип эле ошонун баарын кылып ийди деген сыяктуучу. Экономдоп же кандай бир өзүңдүн эмең барбы? Башка коллегаларым отпускага, путешествияга кетсе, мен бир гана Арменияга бардым жаңы жылга и Грозныйга бардым, Чечняга. Если секрет болбосо, салондо канча акча табасың и шариктер менен, шариктерди өзүнчө отдельно? Хорошо. Салондо примерно средний, бывает и больше, и бывает и меньше. Примерно где-то 12 000 дирхам. 12 000 дирхам, где-то 300 000 сомдой болот. Ошону кандай туура распределять этесиң өзүң айтып атпайсың? Машина алдың, ипотека. Ошонун баардыгын айдын башында зарплата келет, айдын башында квартплата келет. Квартплатаны төлөйм, ипотеканы төлөйм, анан машинаны төлөйм, артканына жашайбыз. Жашаган жериң төлөйсүң, э? Жашоо кымбатпы? Канча проценти, айлыгында канча проценти тамак ашка, жашаган жериңе кетет? Жашаган жерге 30% кетет. Андан кийин ипотека, машина, анан хобби,
бир жактарга барасың, услугаларды кылдырасың, ресницы, ногти, педикюр, массаж. А бул ошондо шарик бизнесиңде акча жетпей аткандан келдиңби же болбосо сен бул ойду мурундан эле жасагың келчүбү? Өзүмдүн бир нерсем болгонун кааладым. Өзүм бир нерсе лично кылып, өзүмдүн, бирөөгө иштеп эмес? Бирөөгө иштеп эмес. Ооба. Бул мен азыр шарик кылып атканым бул шариктен эле токтоп калбайт. Мүмкүн мен өзүмдүн шарик производство болот. AJ Event деген, AJ Balloons буйруса, возможно. Же болбосо мен мурунтан бери эле каалайм декорация, свадьбаларды же кандайдыр бир мамлекеттик тоже молдорго декорацияларды, праздниктерге даярдоо, ооба сонун болуш керек. Мисалы свадьбага сени чакырса ошол жерде жөн эле шарик эмес, жанагы башка дагы декорация, гүлдөр менен. Анткени бир убакта биз дагы гүлдөрдү да жасап көрдүк. Бирок гүлдү жасаш үчүн сага помещение керек экен. Биз холодильник керек, көп заказ керек. Мен азыр өзүмдүн основной жумушум бар, анан шарик бар. Жетишпейсиң. Азыр буйруса, может, кийинки күздө кетем жумуштан, анан өзүмө кабинет ачып. Ушул күздө ушул күздө салондон кетип, буйруса только ушул өзүмдүн направлением менен жумасына бир жолу хотя бы тамак жасаганга аракет кылам. Жумуштан заказ беребиз, же үйдөн эртең менен завтрак кылганга аракет кылам. Каша, ушундайларды андан кийин кечке чейин жумушта болгон үчүн жумушка заказ берем. Так, мен бул жакта шарик жасайм. Бул сенин кабинетиң, э? Кабинетим бүт элек, бирок жасап койдук. Бул жакта бардыгы жүрөктөр. Ооба. Атайын бөлүп койгонсуңбу? Ооба. Бул жакта дагы шкафчик болот, чоңураак. Ар бир шарикти өзүң ушинтип салып койдуң, туурабы? Цветтери менен. Карачы, баарды айттым го, баардыгы тыккан депчи. Ар бир цветти ушундай банкаларга. Банкалар магазинде бар, мен билем. Ошолорду алып, карачы, ар бирөөсүн бөлүп, жакшынакай кылып салып коюптур. Так, бул жакта бул биздин газ баллон. Чоң. Бул эгерде бул жетпей калса, ашыкча болуш үчүн бул запаска алып коесуң, атайын. Так бир өзү экөө окшош эле да, туурабы? Экөө окшош эле. Бул 40 литр, бул 20 литр. Негизи ушундай башында эле ушул бар беле, же башка эме иштечү? Биринчиси бул болчу. Андан кийин буну алдым. Чоң заказдар болгондо. Эң башында ушу менен иштеп баштагансыңар, э? Кичинекей менен. Мисалы, чоң турбайбы, ошондо канча шарикке жетет? 500 шарикке жетет. Примерно 400-500 шарикке. Буну кантип толтуруп турасың? Компания бар, алып келип, алмаштырып берет. Алмаштырып, бул меники, өзүмдө калат. Биринчи сатып алганда бул цилиндрди өзүмчө сатып алгам. Газ ичиндеги ал өзүнчө тоже, и бул тоже өзүнчө. Азыр бизге жама шарик жасап берет, буюрса чоң көрсөтүп. Так, экскурсия. Бул рабочий столуң, э? Сага көрсөтөм, анан сүрөттү можешь прикрепить. Бул жазууларды жазганга аппарат. Сен даже жазууларды өзүң жазып калдың. Happy birthday деп. Классно. Короче, англисче болсо дагы, орусча болобу, ошондо баардык буквалар бул машина ошону кылат, э? Вау, очень классно. Кезип букваларды. Азыр биз эмне жасасак, бул жерде фигуркалар бар, жаныбарлар бар, же болбосо кичинекей балдарга, мисалы 3-4 деген жазууларбы? Ошолор бар. Бул жакта чоң метр, мен ушундай сыяктуу шариктер бар, метр 60 сантиметр. Бул жакта ленталар, немножко беспорядок. Ленталар, беспорядок жок эле. Бул жөн эле воздух менен үйлөгөнгө аппарат.
Бул жакта жүрөктөр, тил жакта да жүрөктөр бар, анткени жакында эле келди заказдар. Силерге мен эки түрлүү фольга, латекс менен шариктер 24 саат же 48 саат учуп турат, газ менен кылса. Фольга менен болгон фольга менен жасалган шарик 7 күн, 14 күн, 3 жума турат. То есть алдыгы сен салынып турган шариктер бул 2 күнгө эле жетет экен, Бул латекс. Фольга менен көп турат. Бирок деген сен биздин салонго жасаганда 2 күн эмес, көп күн Фольга менен жасаганбыз да. Ошол фольга менен алдыгы латексный экөөнүн баасы дагы айырмасы бар. Фольга 25 дирхам, жүрөк бир штугу. Сен негизи шарик жасап атканда жалгыз эле жасайсыңбы же жардам керекми? Мен жардам керекми азыр? Если көп количестводагы шарик болсо, ооба, жардам керек. Пойдем, я тебя поддержу, потому что камера упадет сейчас. Давай. Тишка кусап турганда, если жардам керек болсо, сен айт бизге. Ооба. Азыр биз көп количество жасабагандан үчүн биринчи шарикти алабыз. Обрабатывать ете алабыз. Шарик көпкө чейин туруш үчүн жакшылап. Бул клей сыяктуу, ичинде мындай корпус кармап турат. Жел чыкпаш үчүн, кирбеш үчүн эч кандай. Что обработать ете алабыз дагы. Тишка. Ачабыз. Окей, достар. Билбейм канча 2 секундда жасап койдум. Фольгага бизге обработка кереги жок. Фольгага шарикке керек обработка. Фольгага өзүнчө эки түрдүү эме болот, насадка болот. Эң жакшы көрүп жасаган шариктерим фольгадан, анткени обработкага көп убакыт кетет. Фольга менен коз болот экен. Коз болот, светтери дагы яркий, көпкө чейин турат. 7 күн кармалат деп айт. Минимум 7 күн кармалат. Мне кажется, 7 күндөн көп, потому что биздин салонда аябай ошо көп эле турганын билем да. Көп. Вау! Настроение, вот шариктерди Сразу көрөсүң, уже настроение көтөрүлөт, башкача атмосфера, клиенттер дагы ошону сага мынтип клиент мен өзүм доставка кылам. 50дөн аз шарик болсо мен өзүм доставка кылам. Клиенттер көрүп эле настроениясы көтөрүлүп, монтип күлүшүп, монтип жылмайышып, ошондон кийин да сен да өзүң бактылуу болуп каласың, анткени сен башка адамдарга дагы бактылуулукту, сүйүнүчтү алып келесиң. Жакшы. Мен бул эки шарикти көрүп алып эле уже сүйүп атам. Конечно, элестет, эли шарик, журма шарик. Как раз достор, менин бүгүнкү биринчи подкастым. Азыр жаман экөөбүз Инстаграмга сүрөттөр жазайбыз бул шариктерди. Вау. Если хочешь, давай ты попробуешь. Давай. Так. Сюда. Давай, кандай кылыш керек? Ачыш керек. Клапанды бир аз. Бул жерде клапан болот. Деп прозрачный болуп турат. Ушуну бул жакка киргизесиң. Карма, бир кол менен. Бир кол менен түргөсүң. Так.
Кайсыл Или ногумен, ногуну. Мен жакшы түртпөй атам окшойт, а? Түртүп атасың. Да. Все. Так. Все, сен өзү түшүнөсүң. Уже катуу болду. Катуу болсо, бирок мынчалык катуу болбош керек, бирок Мен чөтө көпкө кармап койдум. жарылып кетиши мүмкүн. Анткени шарларга дагы температура маанилүү. В среднем 20дан 22ге чейин жакшы температура шариктерге. Күн жерде болбош керек, кондиционердин жанында да турбаш керек. Бул уже жели чыкпайт. Мен жөн эле байлап койсоң болот. кантип байлап аттың өзүңүздөр го? Калагандай кылып байлапсыздар. Жери чыкпайбы уже? Жели чыкпайт. Кармап. Муну катуу байлаш керекпи? Жок, болот. Жел чыкпайт. Канчалык кесебиз? Канчалык кааласаң ошончолук кес. Андайбы? Да. Так, вау. Классно. Попробуй этот просто надуть обычный да. Обычный. Үстүгө эле. Бул деле ушундай Жок, үстүгө. эле? Бул жакта. Муну ылдый тартам. Ылдый базасын. Ой, бул аябай. Всё, отпускай. Резкий кем. Бираз слишком үйлеп Буну салды. обрабатывать этпей калдым, мен. Бирок эстек койду, аз жөн эле көргөнгөчү кантип. Да, всё. Эми байлайсың. Как обычно, жок, мынтип байлайсың го шарикти. Ушугусу эң кыйын. Мен негизичи шариктерден корком да, анткени жарылып кетет го ошо. Жама бул кыйын экен. Ооба, кыйын. Колуң тытылат. Сен кантип байлап койдуң мен аны сен байлагандан болду. Кожаң тытылат. Көп заказ болгондо. Так, биз жаап койгонбуз. Ошо сен колуң менен кармап көрүп эле билет экенсиң, канча түшүнөсүң. Шарикти ойлошот, шарик жасоо оп-оңой надул и отдал деп ойлошот. Бирок андай эмес. Ооба, мен азыр жазып көрдүм. Ар бир материалды дагы буну башка бир жактан заказ берем, буну башка жактан заказ берем, буларды башка жактан, ар эмени ар жактан аласың. Бирок доставкада кыйынчыраак болот. Эгерде көп заказ болсо, сен грузовик табышың керек. Грузовик приложение Yango аркылуу заказ берем. Заказ берсем, грузовиктердин аты жазылбайт. Ачык грузовик келип калат, же жабык грузовик келет. Убактысына келишпейт. Анткени грузовиктер башка заказдарды алып жүрүп ал жактан кечип калышат. А мен ошол убакытка барышым керек. Ресторанга болбосо ошентип баргандай ситуациялар болот. Мынакей шорпа бышты. Tamam, даамдуу болсун жама. Көтөйүнчү биздин фруктуну. Жакыныраак. Такой. Айтып берчи англисче. Кантип үйрөндүм? Ооба. Кантип үйрөндүң, келгенде кандай эле англисче? Биринчи базовый мен жумушума керектүү сөздөрдү эле. Ресницы деген эмне, кирпик деген эмне, lashes, объем, волюм. Өзүңө керектүү сөздөрдү эле Керектүү сөздөрдү эле үйрөнүп алгам. Канча ды дегендерди сурап, кандай эффекттерди сурап англисче үйрөнүп алгам. Переводчик менен которуп, бир айларда которуп жүрдүм. Андан кийин жаттап калдым сөздөрдү. Андан кийин Тем более YouTube'дагы ал салондо Абу-Дабиде жалаң арабкалары, англоговорящий. YouTube'да бар бир канал музыканы разбирать этет, сөздөрдү укканга, угуп, кантип айтыларын ошентип эле музыкалар аркылуу. Мен болсо азыр кино көрөм.
атайын телеграмда жаңа англисче кинолор бар. Бирок мен мурун көргөн кинолорду көрөм да, мисалы Титаникти көргөм недавночу. Смысл мындай түшүнөсүң бардыгын, бирок англисче сөздөр кадимкидей башында вообще түшүнбөй аткам, азыр болсо мындай уже түшүнүп бардыгына жетишип, ооба, бат-бат сүйлөшөт го фильмде дагычы, ошолордун баарына аз көнүп калдым да. Башка өлкөдөн келген турист клиенткаларыбыз болуп калат, англисче сүйлөгөн, алар менен туристский жерлерде сүйлөшө алам. Көп жерде русскоговорящийлер бар. Молдордун ичинде, аптекаларда, көп жерлерде бардыгы эле орусча сүйлөгөндөр, же болбосо бул жакта адамдар сени түшүнгөнгө аракет кылат. Же переводчик менен көрсөтсөң адамдар жакшы кабыл алат. Анткени интернациональный өлкө, көптөгөн өлкөнүн адамдары бар. Обслуживание аябай жакшы, сага мындай вежливо жооп беришип, адамдар бактылуу, көбүрөөк бактылуу башка өлкөлөргө караганда. Таза, преступность жок, закон иштейт, бардыгы коркот закондордон, эч ким сени нарушать этпейт эч нерсени, бардыгы аккуратно сүйлөгөнгө аракет кылышат, жаман сөздөрдү эч кимден укпайсың. Кандай закондорду билесиң, бул жакта эмнени кылбаш керек? Көбүнчө мисалы салондо иштеп атканда деле. Салондо иштеп атканда клиенттер менен биз аракет кылабыз урушпаганга, эч кандай конфликт болбош керек. Клиенттер деле унутуп урушканга аракет кылбайт, анткени ар ким өзүнүн правасын билет. Жолдун праваларын билем, конечно. Ошо биякта айтат го, мисалы бирөөнү оскорблять эткең тоже өзүнчө штраф, өзүнчө деп ошо болду эле сенде ошо клиент сага кыйкырып же жаман сөз айтып, андай болгон эмес. Андай болгон эмес, бирок жолдо бир жолу ситуация болгон. Менден эмес, менин подругамдын ситуациясы болгон, досумдун. Парковка талашып кетишет дагы. Ти жанындагы киши жаман знак көрсөтөт колу менен. Анан ти кыз видеого же тарта албай калат, бирок заявление кылам деп меме чалса, ооба болот дептир. Анан макул азыр кылам деп ошентип анан кайра ал энергиясын короткусу келген жок, бирок эчтеке кылган жок. Заявление жазган жок, бирок если заявление жазса, ошону штраф болмок калды. Бирок англисчечи сөзсүз билиш керек экен да. Мен азыр кандай Кыргызстанда болуп, кандай мисалы сестренкаларыма бардыгын айтам да. Англисче биринчи очередь. Биз азыр айтып атпайбызбы, мен деле переводчик аркылуу ушинтип сүйлөшчүм, бирок уже сен англисче сүйлөгөндө кадимкидей өзүңдү свободно сезесиң да. Любой жерде көчөдө жүрсөң деле, кайсыл жака барбайсың, сага эшик ачык болот экен да. Англисче билсең, спокойно. Кээ бир жерлерде мисалы бирөө может бир кандайдыр бир сонун нерсени айтып берип атса, отура бербестен ошонун баарын түшүнүп, англисчени үйрөнүш сонун экен. Сен если кыргызча жана орусча эле билсең, сен кыргызча, орусча сүйлөгөн адамдар менен сүйлөшөсүң. Англисче билсең, англисче сүйлөшкөндөр менен сүйлөшүп, сенин кругозорунда чоңоет, сен мировоззрениеңде башкача болот, башкача уже ойлонуп баштайсың, анткени башка адамдардын опыттарын көрөсүң, башка жашоону түшүнөсүң. Ошон үчүн көп тил билсең. Мен апам айтат да такайчы. Адам канча тил билсе, ошончо адам депчи. Мурун ушул сөздү айтчы, бирок мындай маанисин түшүнчүмесмин да. Коллегам мага жакшы совет берген да. Если сен башыңда бир коркунуч, бир знак турса, значит, эч качан аны сен кечип өтө албайсың депчи. Просто надо отпускать, анан кийин сүйлөй бер депчи. А сен мен азыр бул жерден туура эмес сүйлөп калам, анан мындай тигиндей дей берсең, эч качан у тебя не получится. Мен уя албайм да азырчы. Кандай сүйлөп атсам деле болгон словарный запасты айтып эле сүйлөй берем. Ошон үчүн да жакшы болуп кетти менин англисчемчи. Же болбосо колум менен, жесттер менен көрсөтүп. Менде бир ситуация болгон. Шарик боюнча бир киши мага төлөбөйт, ресторан 1,5 айдай төлөбөйт. Анан Дубай полиске заявление жазам. Анан алар чалат, эмне кылыш керек, кантип доказательстволорду кайсыл приложение аркылуу, кайсыл жакка разделге кирип, кайсыны базып кириш керек. Мен түшүнө албай атканымды ал түшүнүп атты, анан санап берип атты.
4-чү мемеге кир, мындай знак турат, ошого кир деп. Даже вот Дубайдагы полиция сага Жардам түшүнөт да, сен англисче анча сүйлөшүлбаганды билип, жардам берип, бардыгы граждан мемелерге, резиденттерге абдан жардам бергенге аракет кылышат. Мындай эмес, типа, ой, бул келди, бул жакка келип иштеп жүрөт деп мынтип халатына эч ким отношение кылбайт, сага жардам бергенге прям Классно. Мен ушу полициялар менен опытым боло элек, бирок ушу көп угам да. аябай жакшы, прям жардам берет. Классно. Ладно. Кетип калды. Тишка. Тишка и Мила. А буларды сен жумушта болгондо эмне кылышат? Тамак баарын калтырып кетесиң деп, просто мен жашоодо мушулук болгон эмес да. Тамак бар, сухой корм всегда бар. Влажный кормду кечинде берем бир жолу. Үйдө отурушат, ойношот. Жаман машинасына баратабыз. Машинаңды качан алдың эле, Жаман? 25-жыл, 26 мартта. Азыр бизде аябай күндө жамгыр. Ошон үчүн бир аз машинам кир болушу мүмкүн. Мынакей Жаман машинасы. Шариктерди де доставканы өзүмдүн машинамда кылам. Где-то 40 штук болсо менин машинама батат. Багажникке и арткы салонго. Мынакей Жама экөөбүз үйдөн чыктык. Буюрса, Жама кайсыл Жамага айттым да, кайсыл сен жакшы көргөн жериң, барып ошол жактан место силы, в общем, кайсыл жак? Кайтбич. Ошол жакка барганда эс аласың кадимкидей. Барып эртең менен барган жагат, рассветте барып базып, зарядка жасап, ошондон кийин сенин күнүң аябай жакшы башталат. Анткени ал жакта эртең менен жалаң спорт менен машыккан адамдар, ошолордун энергиясын, өзүнүн дагы спорт менен машыккандан кийин сонун энергия болот. Анан ошондой энергия менен жумушка келип иштесең, күнүң сонун өтөт. Азыр баратабыз GVC'ден 35. Жама, сен праваны Дубайдан алдым деп айттың го? Ооба. Канча ай окудуң? Кандай кыйын экенби бул жакта окуган? Кайсы тилде окудуң? Англис тилде, бирок теорияны орус тилде тапшырса болот, анткени котормочун алса болот. Окуган бул адамдын өзүнө жараша. Мен аябай көп убакыт алды, анткени менин жумушум бар. 5-2 иштейм. Анан ладно, пропустили. 5-2 иштейм. Анан мен каалаган инструкторго баргым келди. Ошон үчүн меники где-то 9 айга созулуп кетти. Бирок 1,5 айда алса болот. Сен бош болуп, сен анткени мен иштеп аттым, мен выходной күндөрүм башка жумуштарым бар болуп калатты. Же болбосо менин инструкторум бош болбой калды. Анан ар бир экзаменди 2 жума, 3 жумадан күткөн күндөрүм болду. Же болбосо экзамендерди 2 жолу тапшырдым. Ар бир экзаменди заваливать эткенде сен кайра окушуң керек. Ошентип көп убакыт кетип калды. 9 ай, бирок 1,5 айда алса болот. Минимум 1 айларда болот. Көп акча кеттиби? 8600 кетти. Меники безлимит болчу. Ооба. Меники безлимит болчу. Почти 200 000 сомдон ашык кеттир, э? Меники безлимит болчу. Анан канча экзаменди тапшыра албай калсаң дагы кайра тапшырсаң болот. Без дополнительной платы. Ошондой. Анан праваны алгандан кийин эле анан машина алдым. Ооба. Машинаны кредитке алдым деп айттың. Первоначальный взнос барбы буякта? Первоначальный взносу жок да алса болот, первоначальный взносу менен да алса болот. Меники кичинекей болгон, самый минимальный где-то 8000дей төлөгөм. Анан айына 5 жылга 1630 дирхам төлөйсүң, э? Канча жыл төлөйсүң ошондо? 5 жыл, но досрочно дагы төлөсө болот. В планах досрочно төлөп коюш керек. Буюрса.
практикам бүткөндөн кийин Кыргызстандагы машинамды бүтүрөм деп ойлоп атам. Бирок эң жакшысычы сен салондон жапжаң машина алдың да. Ошонусу. А бул Дубайда эмес процент көппү? Кредитке алсаң. Мисалы Кыргызстанда көп го. 4%-пи ушундай болуш керек. 4 же 5%. Аз. Машина 86 миндик машина болсо, мен 106 миң төлөйм. 20 миң буду переплачивать. 5 айга 5 жылга төлдү ошондо сеники. Мынакей достор, Бурч Аль-Араб жака келип калдык. Жаманын жакшы көргөн Вестасына каратабыз, буюрса. Son zakatка келдик как раз. Сонун жер, бул жерден эртең менен спорт менен заниматься этишет, велик менен можно кататься, и адамдар предложение кылат закатта, вот как сейчас. Очень красиво. Сонун керемет. Мен акыркы жолу келгендечи, аябай шамал болуп атканда, ошондо толкун сонун болуп. Бүгүн азыр. Бүгүн да жамгырдан кийин аба абдан сонун. Уже бир жумадан бери жаап атат, жан. Толкун башталып кетет. Сонун. Азыркы жаңы ачылган отель. Эң кымбат отельдердин бири. Анын жанындагы 9 вилла бар. 9 эле вилла бар. Эң кымбат виллалардын бири. Бул виллалардын өздөрүнүн яхталарга парковочный местолору бар. Классно. Мен ошону билген эмесмин, кстати. Да. Абдан кооз, бирок камера аркылуу билинбейт. Кадбиш сонун локация, бул жактан Бурж Халифа көрүнөт. Серфинг тебишип атат. Видишь? Закатта сонун. Смотри, машиналар, которые... Бул жерде завтрак, аябай дамдуу завтрак. Бул жер японская кухня. Бул жер жана Италиядагыдай го. Жерчи сон. Так, бул Дубайдагы местныйлардын чыгарган жери. Бул жерден только өзүн алып кетсең болот с собой. Room Island деп турат. Местный сүттөрдөн жасалган milkshake. Hello. Yes. Hi. Can I have please 2 milkshake, mango, large? Large mango. That's all. 2. Thank you. Жер Бурж Аль-Арабтын жанында. Так, давай покажем. Так. Манго милкшейк. Алдыга, эгер алдыга карасак, сен дагы кандай ийгиликтерди жараткың келет, кандай жерде өзүңдү көргүң келет дагы будущем? Москвада бар бир шарик жасаган компания, молдорду жасашат. 14-үнө карата дагы алар уже 2-нчи жыл жазышып атат. 10 миң шарик жазышат, жүрөк кылып сетка кылышат дагы. Ошого сеткага обычный латекс шариктерди кошушат. 10 миң штук и 14-үндө кетишет.
и молго полностью түшөт. Дубайда дагы бул ошондой кылганга аракет кылгым келип атат. Кийинки жылы болбосо, андан кийинки жылы ошондой масштабный государственный мемелерде дагы бардык эле салондор ачылганда мындай кайсыл жерден заказ кылыптыр, эже ивенттен заказ кылыптыр деп ошондой ооба эже ивент дегенде деп ошондой эмени каалайм. Кичинекей кезиңдеги ойлогон тилектериңе жеттим деп ойлойсуңбу же дагы бир эме керекпи? Предел болбойт го. Больше хочется. Анткени азыр мен ресторандар менен, салондор менен, туристтер менен же болбосо ушул жакта жашаган өзүмдүн клиенттериме предлагать этем. Ошолор эле болот. Хочется еще больше государственные мероприятияларды кылгым келет. Мен ошо Инстаграмдан да көрөм, сен эч кандай реклама жибербейсиң, жана таргет боюнча ушундай буюрса сен жумуштарың анан Инстаграмда да көрөбүз го, сүрөттөрдү коюпчу. Действительно мындай эле обычный эле шариктер эмес, аябай сонун бир вау эффекттер жасайсың да сенчи. Ошо буюрса ишиңе ийгилик каалайбыз. Буюрса Кыргызстандан может дагы ачып калаттырсың, ошондой ойлоруң барбы? Кыргызстандан ооба бар, анткени мен бул жакта көргөн шариктер Кыргызстанда жок. Ошолорду барып, ошолорду кылса дагы вау эффект болот. Бул жакта мен азыр өзүмдүн помещениямды хочу, буюрса жарым жыл, бир жылдын ичинде көп ассортимент. Бул жактагы Россиядагы бар ассортименттер бул жакта да жок. Ошолорду хочется бул жакка алып келип, көрүп. Биздин видеосду көрүп аткан, шарик жасагысы келген бир кыз же кичинекей бала, ошого кандай совет берет элең аларга? Эчтегиден коркпош керек, аракет кылып көрүш керек, издеш керек. Мен деле бардык жактарга чалып, шарик саткан магазиндерге чалып, оптовый саткан болот же розничный саткан болот, ошолорго чалып, алар аркылуу каяктан келиди алыш керек, каяктан башка товарларды заказ бериш керек. Бир эле магазинде бардык сен керектүү сага продукт жок, материал жок. Жол өзү ачылып батты, подсказкалар кандай да келип калып атты. Клиенттер көбүнчө бирок сен өзүң аракет кылыпсың. Бул бардык аракет аркылуу мен клиенттер мени тапкан жок, мен клиенттерди таап, мен өзүм предлагать этип аттым, бардыгына Инстаграмдан бардыгына жазып аттым, мен мындай, мынтип жасагам, бул жерлерде жасагам деп. Мен өзүм аракет кылбасам, булар болбойт болчу. Аракет кылыш керек. Жама сага чоң ийгилик каалайм. Алдыда дагы өсүп, ошо өзүң айткандай ошондой чоң компанияң болсун, буюрса биз сенден Дубайдан эле эмес, буюрса Кыргызстандан дагы заказ берип туралы. Дагычы бир нерсе болсо эле сразу Кыргызстанды ойлойм да. Бир жакшы нерсе салонду көрүп калсам деле же ушундай азыр шарикте жазып атканда делечи, чын эле мен мондай укмуш шариктерди Кыргызстандан көрө элекмин. Аябай жакшы нерселерди көрсөм Кыргызстанда дагы болсун деп ойлойм да. Ошол үчүн сенин ушул проектиң Дубайда эле эмес, буюрса Кыргызстанда дагы өнүгүшүн каалайм. Чоң рахмат. Сага дагы сен биринчи интервью подкасттын жакшы просмотрлор көп болсун. Бардык труд, любой труд башында кыйын, бирок эмнени бизде меме бар го, пословица бар. Эмнени сепсен ошого чыгат. Любой аракеттин мемеси сага келет. Биринчи фундаменти, самый главный сүйүү менен жакшы. Ооба, классно. Чоң рахмат сага, Жамчико. Таң калып атып, бул эмнени байлап коюшту мага деп. Күнчө кыймылдабай отуруп калган.